Бул жарандар кече күнү милиция кызматкерлерин сабашкан үчүн тергөөгө алынган. Күбөлөрдүн айтымында кызматкерлер тартипке чакыргандыгы үчүн 2 жаран кол көтөрүп сабаган. Окуя 22 май күнү Кара Суу районунда орун алды. Учурда тартип сакчыларына күч колдонгон жарандар сурак алынган. Ал эми ошол окуяга күбө болгон жарандардын айтымында күч органдарынын кийимдерин жыртып, чиндерин жулуп алганын тастыкташууда. Биз түшүнгөн эле жокпуз башында. Анан бир аздан кийин эле балдар, мас балдар милициялар менен мушташып аябай бизди милициянын ушунчалык кандай десем өтө мындай слабый экенине мен намыз кылдым. Эки эле бала 3 милицияны аябай сабап салды. Жөн эле погондорун жыртып аябай сабап салды. Мас балдар болчу. Мыйзамга баш ийбеген жарандар ошол мезгилде мас болгон. Бирок ага карабай формача милиция кызматкерлерин токмоктоп салышкан. Ага ылайык элди коргоо үчүн жүргөн күч органдарын жумушка алууда. Атайын тандоодон өткөрүү зарыл экендигин белгиленүүдө. Антпесе катардагы жарандардан токмок жеген күч органдары бул кызматка татыксыз экенин айтат окуянын куөөсү. Эмне үчүн түшүнбөдүм, же аттестация менен алышпайбы? Эмне үчүн биздин милиция балдар ушунчалык кордолду? Форманы көргөндө эле уважать этиш керек болчу, сыйлаш керек болчу. Биз аябай намыз кылдык. Бир аздан кийин анан опергруппа чакыргыла деп опергруппа келип анан алып кетишти. Анан ол балдарды эмне кылышты билбейм. Сабалган ички иштер кызматкерлеринен маалымат ала алган жокпуз. Бирок тергөө бөлүмүнө билдирүү менен кайрылышып, иликтөө иштери жүрүп жатканын маалымдашты. Ал жерде өздөрүнүн жумушун аткарып Тураталы базарында жүргөн убакта элдин коопсуздугун сактап 2 жаран спирт ичимдигин ичип алып, коомдук жерде өздөрүнүн хулигандык аракеттерин жасап, алардын бир нече жолу эскертип кетип кал дегенине карабастан каршылык көрсөтүп, өздөрүнүн хулигандык аракеттерин жасаган. Азыркы кезде материал кылмыш каттоо китебине катталып, териштирүү иштери жүрүп жатат. Өз алдынча күч колдонгон жарандар Кара Суу районунда убактылуу иштеп жүргөнү далилденген. Бирок окуяга күбө болгондор мындай көрүнүштү кыргыз милициясынын алсыз экенин көрсөтүү деген жыйынтыкка келишүүдө. Ал эми кол көтөргөндөргө катуу чара көрүлүшү керектигин айтышат. Антпесе орган өкүлдөрүнүн кадыр баркы жана бедели түшүүдө дешет. Кармап алып, кармаса болбой көчүгүнө тепкилеп атыптыр. Мен айттым ошону, камагыла барып сөзүнө жооп берсин. О тартипти караш керек де милициялар. Мен күйүп айтам да, милиция эмне болуп жүрөт анан? Көрүш керек, ошол сөзүн алыш керек мен. Оозго албаган сөздөр эмес өгүп атат милицияларың. Погонун жулду бирисинин, пүчлөрүн жулду, кармасам көчүгүнө тепкилеп атат, патрат тепкилеп атат. Мен көрдүм, олар жооп бериш керек ошол сөзүнө. Эми милицияны сабаган жарандарга кандай чара көрүлөт, ал жагы азырынча караңгы. Бирок мындай көрүнүштөр кайталана берсе, күч органдарынын алсыз көрүнүштөрү коомчулукка ачыкталса, анда тартип сакчыларына болгон ишенич жоголор ыктымал. Даткаш Абдан, Актилек Акылбек уулу, Нур Ньюс.